Менин атым Жомарт. 23 жаштамын. Кудай жолуна түшкөнгө чейин мен өзүмдү жакшы адамдардын катарына саначумун. Досторумдун бардыгы мугалимдердин балдары эле. Баарыбыз ичпеген, чекпеген, сабакты жакшы окуган, башкалар үлгүлүү деп эсептеген балдар элек. Эже агайларыбыз да бизди адептүү балдар деп макташчу. Айылда кошуналар да мени ичпеген, чекпеген, аябай тартиптүү бала дешчү. Мен бул сөздөрдү укканда өзүмдү аябай такыба, момун, Кудайга жага турган, бейишке татыктуу адам эсеччүмүн. Бирок бейишке барам деп толук ишин алчу эмесмин. Мага дайым эле бир нерсе жетишпей, жүрөгүмдү өйүп турар эле. Ойлоно берчүмүн, бирок оюмдун аягын тапчу эмесмин. Жогоруда айтканымдай, өзүмдү канчалык момун, жакшы адам деп эсептесем да, жашоом өзүмө жакшы эмес. Жашоомду толугу менен өзгөрткүм келчү. Ошентип жүргөндө бир күнү эжем үйгө Библия деген китепти алып келди. Ал баарыбызга окуп берди. Ал китепте дүйнөнүн жаралышы, Кудай жөнүндө дагы көп нерселер бар экен. Кийинчерээк ал эжем жөнүндө айылда ал орустардын динине өтүп кетиптир деген ушак тарап кетти. Ошол учурдан тартып биз баарыбыз ага каршы боло баштадык. Андан көп өтпөй эле андан кичүү эжем дагы ишенип калганын билдик. Ага да каршы чыгып аларды куугунтуктай баштадык. Бир күнү ошол эжемди атам менен апам аябай урушуп, баш тарт деп көпкө чейин суранышты. Ал такыр баш тартпай койду. Ошондо мен эжеме азыр баш тартып кое бериңизчи. Анан ошко барганда ишенип жүрө бересиз деп акыл үйрөткөнүм эсимде. Ал макул болгон эмес. Исага чындап ишенгендер такыр калп айтпастыгын кийин түшүндүм. Ошол күндүн эртеси эртең менен эжемди урушуп, түртүп үйдөн чыгарып салдым. Ал ыйлаган боюнча шаарга кетти. Ал кеткенден кийин жаныма тынчтык таппай, эмнеге анттим деп кыжаалат болуп жүрдүм. Эмне үчүн урушканымды деле түшүнбөйм. Бир күнү ооруп, шаардагы ооруканага жатып калдым. Ошол мени үйдөн кууп чыккан эжем мени карап жүрдү. Мага катуу таарынып калды да, мага анча деле көңүл бурбайт болуш керек деп ойлогом. Бирок ал тескерисинче мага абдан жакшы мамиле кылды. Ошондо жүрөгүмдө өйүп жүргөн нерселердин баарын эжем менен бөлүшкүм келди. Ага баарын айттым. Ал сумкасынан Библиясын алып чыгып, пайгамбарлардын жашоосунан айтып берип жатты. Мага Айып пайгамбардын чыдамдуулугу өзгөчө таасир берди. Анын кыйынчылыктары менен менин кыйынчылыктарымды салыштырып болбойт эле. Ошондо менде кичине ишеним пайда болду. Инжилден Иса тууралуу дагы көбүрөөк окугандан кийин толук ишендим. Эжем кеткенден кийин ооруканада Кудайга кайрылып, күнөөкөр экенимди мойнума алып, кечирим сурап сыйындым. Ошондогу кубанычымды сөз менен айтып жеткире албайм. Мурда ойлоп жүргөнүмдөй жакшы адам эмес экенимди ошондо көрдүм. Кудай менин ачык туруп көрбөгөн көздөрүмдү ачты. Мен аябай ачуулуу, чыдамсыз, ата-энеме каяш айткан, инилеримди уруп сабаган жаман адам экенмин. Апама кыйкырып жүргөн күндөрүм үчүн терең өкүнүп, эми башкача мамиле кылам деп чечтим. Айылга барганда апамды кучактап өп, сүйүнүп, аны өмүрүмдө биринчи жолу көрүп жаткандай болдум. Ошондо Кудай менин жүрөгүмдө жашай баштагандыгын дагы терең түшүндүм. Мени ушундай керемет жолу менен Кудай тозоктон куткарып алды. Агаларым, туугандар менин Исага ишенип калгандыгымды билишкенде баары каршы чыгышты. Ага туугандарым, сен диниңди саттың, капыр болуп кеттиң, бизди уятка калтырдың десе, айылдагы элдер, жаш балдар, бул жерден кет, абаны булгап жатасың деген сөздөрдү айтышты. Инжилде эмнени айтабыз, кантип айтабыз деп тынчсызданбагыла. Эмнени айтуу керек болсо ошол учурда силерге берилет. Анткени силер эмес, силер аркылуу атаңардын руху сүйлөйт деп айтылган эмеспи? Бул айтылган Кудайдын сөзү менин жашоомдо да аткарылды. Сүйлөшө келгенде алар менин сөздөрүмө каршы тура алышкан жок. Кээде балдар атайын урабыз деп келип жатышты, бирок Кудай сактады. Дагы бирөөлөр мас болуп алышып күн сайын келип жүрүштү, бирок Кудай алардан да сактап жүрдү. Бир күнү кызык окуя болду. Бир киши мас болуп келип, айылда тентектик кылып жүргөн балдарды тизмелеп жүрөм. Сен дагы туура эмес жолдо жүрүпсүң. Сени да жазам деди. Мен ага жүрүңүз, үйгө кириңиз деп үйгө алып кирип, Библияны алдым да дүйнөнүн жаралышын жана акыркы сотту окуп бердим. Кудайдын сөзү ага таасирлүү болгондуктан менин колумду кысып, бетимен өп анан кетти эле. Ошентип жүрүп Бишкекке келүүгө туура келди. Бишкекке келе жатканымда эми бул жактан эч ким каршы чыкпайт болуш керек деп ойлогом. Бирок катуу куугунтук Бишкектен башталды. Бир тууган агам, мен сени баш тартпасаң жашатпайм деди. 3-4 жолу катуу сабады. Кудай баарын жеңгенге күч берди. Ошол куугунтук учурунда Исага ишенгендер мен үчүн үзгүлтүксүз сыйынып турушту. Кудайга ыраазымын, азыр баары жакшы. Иса үчүн корду көргөнүмө кубанычтамын. Иса Теңир чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу. Анткени асман патшачылыгы алардыкы. Мен үчүн корду көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар,
Мен үчүн жалган жалаага калсаңар, бактылуусуңар. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң дебеди беле. Азыркы кезде чекече чакан ишим бар. Негизги максатым асманда Иса менен жолугушуу.